life, every day, late at night, not okay. All I want. Төрт тарабы тоолор менен курчалган, мына ушул сиздер көрүп турган айыл бул кереметтүү Бөжөй айылы. Баткен район Бөжөй айылында турабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбыз дал ушул Бөжөй айылында болмокчу. Бүгүн бул айылга Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев жетектеген облустук мекеме ишканаларынын жетекчилери келип, эл менен жолугушуу өткөрүүдө. Алгач эле губернатор Бөжөй айылындагы Абдыраимов орто мектебиндеги окуучулардан кабар алып, 1-июнь балдары коргоо майрамы менен куттуктады. Bayramlar benim tutuklarım. Rahmat. Kaç yaş var? 5. 5. klassa. Yaşı kaça? 5. klassa kaç okucu var? 9 okucu var. 9 okucu var mı? Şuların bayramda bileli da. Sol bayramda sizlerge berek hazır sabah kökөндөн кийин анан кийин алар өздөрү чалышат. Жаш окуган балдар келечекте Кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң салым кошо турган ер жигит ер кыздардан болуулар. Макулбу? Мына мектебиңер бүт шарт буйруса жакшы экен, жакшы окугула. Быйыл буйруса мына жакында эле билим берүү министрлиги келип Алмазбек Бейшембаевич келди дагы Баткенде өзүнүн көчмө жыйын өткөрүп кетти. Көчмө коллегиясын өткөрүп кетти. Ошондо биз сүйлөштүк. Мына балдарга окууга болгон мындай камкорлукту ошол менен бирге жогорку окууга тапшырган боюнча 27, былтыр 34 бюджет бөлүп берсе, быйыл 27 бөлүп берди. Азыр медициналык окуу жайын açıp berебиз деп жатат. Аскердик кафедрасын açıp беребиз деп туруп, мына билим берүү тармагында өтө мына Баткен боюнча дагы чоң бир өзүбүздүн программабыз бар. Буюрса ошону аткарабыз. Өткөндө биз жыйында ушу баары сүйлөшүп алганбыз. Жакшы окууга, ийгиликтер болсун, майрамыңар менен балдар. Rahmat. Başkalarını görsen. Sen böyle sıklamada girelim de otalım. Bu yıl sıklamada. 5 oyun var. 5 yılda bu orada var mı? Başka ne yapacaklar? Bu da bir koluna çözülür. Başka ne oldu Türkiye'de var? Başka ölmüşler de ayrı hükümet şu. Zaten bunu yüzünü bölüp verdik şundan biraz sayılan olsun da. Isıtmamaya gerekiyor. Isıt su var. Her şey de var. Lesko. Hava bir sıcak. Ben havayım.
Akıllı. Tak. Bu жерге қаншаншы классқа шейін бересіздер сіздер? Birinci klasa 4'te şey. Birinci класстан 4-ші классқа шейін, ме? Kaçası gelecek bir klaması? Ол Мерсіка ұйымы мен дағы білім беру министрлігінде жаңа Мерсіка ұйымыдағы 5 жылдық программасы бүтіп, ошол жерде дағы 5 жылға улантуу боюнча жыйынга катышып келгенмин да. Буюрса Баткен областында дагы көп мектептер бар, анын программанын алкагында. Ошол менен аз айткансам Бөжөйдүн мектеби дагы ысык тамакка кирип калса, буюрса Мерсике уюму дагы 5 жылга узатты. Ошол үчүн 5 жыл алар тамак, ысык тамак менен жардам берет мектебибизге. Ошол менен бирге мына шарттардын баары, эми шарт бар экен сиздерде, бирок дагы аракет кылышыңыздар керек, шарттарды түзгөнгө. Себеби Мерсике уюму, эгерде билесиздер баарыңыздар алардын талабы да бар, ошол талаптын негизинде, эгерде ошого талапка дал келсе, ошол мектепти киргизишет. Ошол үчүн биз баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Бул суу, башка жактары боюнча шарттарын өткөрдүк. Aytkan hükümetlerine var verin. Sentyabrdan buyursa bizde kabul aldık. Балдар майрамыңар менен. Muna bugün sizler menен жолугушканы Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областы боюнча өкүлү Алимбаев Абдикарим Калыбекович келип отурат. Өзүнүн облустук, райондук деңгээлдеги бардык ишканан жетекчилери менен анда эмесе ошол биздин иш чарабыз өзүнүн ирети менен кетиш үчүн Баткен райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Жироваев учкун өңөлүшкө сөз. Рахматжан, урматтуу Абдикарим Карбекович, урматтуу Суу Башайлык өкмөтүнүн Бөжөй айылынын тургундары, урматтуу областтык, райондук мекеме ишканаларынын жетекчилери, биздин Абдикарим Карбекович жетектеген топ бүгүн Бөжөй айылында сиздер менен жакындан таанышып, жакындан баарлашып, көйгөйлүү маселеңиздерди талкуулап, сиздер менен ушул жерде көйгөйлүү маселеңиздерди чечип берейин деп келип отурат. Урматтуу Абдикарим Карбекович, биздин Суу Башайлык өкмөтүнүн Бөжөй айылына кош келипсиз. Бөжөй айылы 500-600 кожолуктан турган Суу Башайлык өкмөтүнүн айылы. Сиз өзүңүз жакындан билесиз. Эмеде Айдеркен чегара отрядынын командири болуп жүргөндө сиз өзүңүздүн участкаңыз болгон, сиз жактан жөө жүрүп бардык көйгөйлүү маселелерди, жергиликтүү тургундарды, чегара менен болгон маселелердин бардык көйгөйлүү маселелерди өзүңүз жакындан билесиз. Ошондой болсо дагы бүгүн ушул Бөжөй айылынын тургундары менен жакындан баарлашып, учурашып, бүгүнкү балдардын эл аралык күнү менен дагы ушул жаш балдарды куттуктаган атайын келип отурасыз. Буга сизге ушул Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын, Суу Башайлык өкмөтүнүн жана Бөжөй элинин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Буга чейин Бөжөй айылында биз дагы райондук деңгээлде атайын угуп, жергиликтүү маалиде чечиле тургандарын чечип, атайын иш чараларды түзүп кеткенбиз. Андан сырткары дагы жакынкы күндөрү бул Бөжөй айылында өзгөчө кырдаал катталып, сел кетип, башкача айтканда жолдорду, турак үйлөрдү, сарайларды каптап бир топ зыяндарды келтирген. Ошол сел өзгөчө кырсык эртеси жарандык коргонуу кызматынын жетекчилери менен өзгөчө кырдаалдар министринин Баткен райондук бөлүмүнүн жана областтык башкармалыгынын башчысы баш болуп баардыгыбыз келип, ушул жерде үймө үй короо жүрүп көрүп, келтирилген зыяндарды, башкаларды аныктоо боюнча тапшырма коюп, аныкталып, жана ушул калыбына келтирүү жумуштарын жүргүзүп, жол каттам бекитип калган эле жол каттамды берип, жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинен баардык аягына чейинки калыбына келтирүү жумуштарын жана элдерди коргоо максатында бир топ иш чараларды аткаруу боюнча
сиз аркылуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен атайын техникалар сураганбыз. Жакын күндөрү атайын техникалар келип, Кудай буйрса, ушул селдин кесепеттерин толугу менен жоюу иш-чаралары жүргүзүлөт. Анда эмесе, урматтуу Бөжөй айылынын тургундары, урматтуу мекеме ишкананын жетекчилери, мен көп сүйлөбөй сөздү Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областындагы ыйгарым уктуу өкүлү Абдыкарим Карбековичке сөз берейин, уруксат этсеңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз Баткен областынын бүт күч структураларынын, укук коргоо органдарынын жетекчилери, ошону менен бирге областтын мекемелеринин жетекчилери, андан тышкары Баткен районунун бүт мекемелеринин жетекчилери бүгүн ушул Баткен районунун Бөжөй айылына келип, эл менен жолугушуп отурабыз. Бул жолугушуу, урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожой Жапаровдун жеке тапшырмасы менен бүт азыр областарда, райондордо элдер менен жолугушуу уюштурулган. Ошол уюштурулган жеке тапшырмасынын алкагында бүгүн биз мына Бөжөй айылына да келип, сиздер менен жеке жолугушуп, сиздердин кандай көйгөйлөрүңөр бар, кандай маселелериңер бар, эгерде кандайдыр бир маселелер болсо, биз өзүбүзчө ушул жерде чече турган болсо, бул жерде чечип, же болбосо иш ордунда чече турган болсо, андай жазып алып туруп, ошол жерде чечкени атайын ушул максатта келдик. Урматтуу мекендештер, баарыңыздар көрүп турасыздар, бизде азыр биздин өлкө башчыбыз Садыр Нуркожой Жапаров өзгөчө тапшырма коюп турат. Талабы дагы азыр каттуу, бийлик эл менен бирге болуу, бийлик эл менен кошо жашоо, эл менен тыгыз иштөө, элдин маселесин чечүү деген тапшырмаларды бүгүнкү күндө каттуу коюп, ошону талап кылып турат. Ошондуктан мына биз область жетекчилери, райондун жетекчилери тынымсыз биздин Баткен областыбызда эл менен тыгыз иштегенге аракет кылып жатабыз. Ошондуктан мына бүгүн Бөжөй айылына азыр мен сиздерди ар бирин тааныштырып кетсем, бул жерде 40 киши келип отурат. Областтын жетекчилери азыр айтып кеттим, райондун бүт мекемелердин жетекчилери сиздердин араңыздарда отурушат. Ошон үчүн кимде кандай тапшырма болсо, биз ошону мыйзамдын чегинде чечип берели деген максатта мына келип сиздер менен бирге жолугушуп отурабыз. Урматтуу биздин Бөжөй айылынын тургундары, Бөжөй айылы биз баарыбыз билебиз, бул райондон алыс турат, 50 километр алыстыкта турат. Ошону менен бирге 50 километр мындай карасаң бир жагынан жакын болгондугу менен бул жерде Баткен районунан бул жака өтүш, айланып келиш, мындай ар кандай кыйынчылыктар бар. Башка өлкөнүн аймагынан өтүп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан Бөжөй айылы биз үчүн өзгөчө айыл. Ошонун себебинен мына билесиздер, 2021 жылы биздин өлкө башчынын жарлыгы чыккан Баткен областына өзгөчө статус берүү боюнча. Ошол өзгөчө статустун алкагында Бөжөй айылдагы өзгөчө статусту алып калды. Билесиздер баарыңыздар, бүгүн мен айта аламын, ушул жердеги отурган биздин аксакалдар, биздин эжелер бүгүн бир канча жеңилдиктерди сезип отурасыздар депчи. Бул биздин дагы өлкө башчынын сиздерге болгон, биздин элге болгон, ошону менен бирге мына Бөжөй айылына болгон мындай камкордугу. Бүгүн дагы эрте менен сиздерге баарын мен айттым. Биздин өлкө башчыбыз урматтуу Садыр Нуркожой ушул Бөжөй айылына дагы өзүнүн саламын айтты. Ушул аманатты дагы мен сиздерге жеткирип коеюн. Урматтуу Бөжөй айылы. Рахмат. Урматтуу мекендештер, дагы мен бул жердеги эң негизги маселелердин бири болуп, бүгүнкү күндө көрүп жатасыздар, мына жаратылыштан табигаттын бир кырсыгы болуп, мына жамгыр жаап, Бөжөй айылы ушундай бир толуу жерде жайгашкандыктан ар кандай табигат кырсыгы болуп кетти. Ага чейин Баткен районунун акимдери дагы, өзгөчө кырдаалдын область боюнча жетекчиси дагы келип туруп,
сиздерден кабар алып аттык. Биздин бүгүнкү күндөгү негизги биздин иштөө максатыбыз кайсы жерде бир көйгөйлүү маселе болсо ыкчам ошол жерге бир кандай чечим кабыл алуу, ыкчам барып ошол жерде бир чара көрүү биздин эң негизги максат. Ошондуктан мен дайыма өзүмдүн кол астында иштеген жетекчилерден талап кылып кетемин. Кайсыл жерде бир кандайдыр маселе чыкса, тез аранын ичинде чара көрүү и ошол маселени чечүү деп туруп. Ошондуктан биз дагы мына жетекчилер, мекеменин жетекчилери менен бирдикте тынымсыз жыйын өткөрүп, тынымсыз тапшырмаларды коюп турабыз. Андан кийинки маселе мына Бүжөй айылында ар түрдүү маселелер түшүп турат. Мен азыр алардын чекеден айтып отурсам, урматтуу биздин Бүжөй айылынын жашоочулары, мен айтсам туура келбейт. Ошол үчүн мен сиздердин оозуңуздардан гана угайын деген ойдомун. Ушул жердеги бүт областтын укук коргоо органдары, жетекчилери, күч структураларынын жетекчилери, ошол менен бирге биз менен келген бүт мекеменин жетекчилери ар бир сурооңуздарга бүгүн мындай жооп берсе. Ошондуктан урматтуу жердештер, бул жерде сиздер менен бүгүн терең убакытты кенен алып туруп, кандай маселелер бар, эмне болуп атат, ошол маселелерди биз чечсек. Биздин келишибиз бул жерде биринчи жолу болбосун, биз дайыма келип турабыз. Мен бул Бүжөй айылына азыр Баткен районунун акими дагы айтып кетти. Мен үчүн бул жер мындайча айтканда башка айыл эмес, же көргөн айыл эмес. Мен бул жерге келип кетип турганмын. Мына Соханкалап аркылуу дагы келип турганмын. Ошол менен бирге ушул жерде могул Чечмеге белге чыгарган жолду дагы мен өзүм күбө болгонмун. Ошондуктан бул жер мага жат эмес. Ошондуктан Бүжөйдүн көйгөйлүү маселелерин, Бүжөйдүн шартын мен мына областтын жетекчиси катары мен жакшы билем. Урматтуу жердештер, анда азыр мен сөздү көп улантпай, сиздерге суроолорго жооп берип өтсөк, ошол мен туура болот деймин. Ошол кезек менен суроолорду узатсаңыздар боло берет. Аты жөнүңүздөрдү айтып, биякта протоколдо жүрүп атат. Протокол жүрүп атат. Урматтуу Абдикарим Карыбекович, сиз баштаган областтын, райондун жетекчилери, өзүңүз баш болуп ушу биздин Бүжөй айылына келип, жериден ушу элдин, журттун көйгөйлүү маселелерин, жашоо турмушун көрүп, эл менен таанышып, элдин маселелерин чечип, жерини чечип келебиз деп келгениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Өзүмдүн атымдан жана ушу Бүжөй элинин атынан ыраазычылык билдирем. Келгениңиздерге чоң рахмат. Сиздерге Алла ден соолук берсин. Ишиңиздерди дайым ийгилик каалайбыз. Ушу элибиз, журтубуз үчүн ушу элдин башыда адилеттүү башчылардан болуш керек. Биз чын жүрөктөн элибиздин атынан жана өзүмдүн атынан ыраазычылык билдирип кетем. Ошону менен бирге эле мына ушу райондун акимибиз буга чейин биз ошо баягы сел боюнча айткым келип атат. Анан ушул Бөжөйдүн жолу боюнча. Бөжөйдүн мына жолу, Бөжөй Айдеркен жолу бүткөн, бирок толук бүткөн эмес да. Бул өзүңүз жакшы билесиз, ушул иштеп так кеттиңиз. Көп жерлери аварийный состояниеде. Бар жерлер коюлган эмес. Көп неме кыйынчылыктар менен ушу Айдеркенге барып келиш бизге кыйынчылыктар туудурат. Ошону менен бирге эле кечеги болуп өткөн окуя мына табигаттын кырсыгы экен. Бул Алладан келген бир элге келген неме экен. Буну эч качан биз бирөөдөн көрбөйбүз, бул Куданын иши. Эми ошондой болсо дагы ушу сиздерден биз ошо сел баскан жерлерди, үйлөрдү, сарайларды, жолдорубузду эми ушу техника жөнөтсөңүздөр, колубуздан келишче биз да эл да жардамдашып ушуларды бир түзөтүп койсок деген максатыбыз бар. Сурооңузга рахмат. Чын эле мына Бүжөй айылына bunday маселени мен азыр айтпадым беле, кандай көйгөйлүү маселелер бар. Мен дагы бир канча маалымат топтогонмун. Ошол маалыматтардын ичинде ушул маселе эң негизги маселелер болуп ушул маселе. Ошон үчүн сиздердин оозуңуздардан дагы угайын дедим. Ушул жерде тиешелүү жетекчилер турат. Ошон үчүн ушул маселени сурооңузга жооп бергенге мен азыр өзгөчө министрлигинин Баткен областы боюнча жетекчисине беремин. Андан кийин мына транспорт министрлигинин Баткен областы боюнча дагы ошол кишиге сөздү беремин. Ошолор дагы бир рет бүт кандай пландаштырылып жатат, кандай иш чараны бул жакта көздөп атасыңар, ошол боюнча кыскача таап боло турганга туруп жооп бергиле. Саламатсыздарбы, урматтуу Бүжөй
айылдын тургундары, мен Баткен башкармалынын өзгөчө кырдаалдар башкармалынын башчысы болом. Өзүңүздөр билгендей, быйыл 2022 жыл Баткен обласына сел чачындар көп жааганына байланыштуу сиздерге алдын ала айтып кетейин. Эмелер эскертүүлөр келип атат. Туруктуу аба ырайы боюнча шашылыш билдирүүлөрдү жеткирип атабыз жерлерге. Себеби аба ырайы ыкмалдуу өзгөрүп атат. Мурда мындай келбечү эле селдер азыр Баткен областында мына статистикада алганда ушул жылдын башынан бери ушу 5 айдын ичинде жалпы 14 жолу сел катталыптыр 3 районда. 15 айыл өкмөттө 37 айылда катталган. Бүгүнкү күндө бизде башкармалыкта азыр ушул сел кесепетинен жабыркаган Баткен областында жалпы 44 объект болуп катталып, такталып, алдын алуу иштерини жүргүзүү пландаштырылды. Бөжөй айылы боюнча Баткен районунда бизде 2 жолу сел кетти. Bunu biz biliriz, özü de gelip görüp kettik, bir sıra обследование kılıp karap çıktık. Жылына Бөжөй айылы bizde ковуктуу айыл деп МЧС'te ушул биринчи очередь кирип турат. Себеби жылына сел түшөт Бөжөйдө мен билем. 2014 жылдан бери жылына планга киргизип, сиздердин сел араңыздарды тазалап турабыз. Билесиздер аны жакшы. Быйыл дагы şu ерте первоочередной деп туруп графикке биринчи сиздерге киргизип ушу 1800 метрди погрузчик алып келип тазалатканбыз. Азыр ушул аптанын аягына мен бүгүн сүйлөштүм, буйрук чыккан. Ушул аптанын аягына 2 техника келет. Bir погрузчик, bir экскаватор керек. 11 жылгаңыздар бар, жанагы кооптуу опасный жылгаңыздар. Колупту. Ошолорду да тазалап чыгат. Жана 3000 метрди бергенбиз сайдын ичине. Экемдөө коргоо жумуштарыны жүргүзөбүз бул жерде. Ошол эле Габион Торчону мына 2014төн бери берип келип атабыз. 800 Габион берилген. Кече селден 260-ны алып кетти. Алып кетсе биз ошол жерлерди дагы коебуз ошол жерлерге. Быйыл 200 Габион келет. Кудай буйрса ошону өзүңүздөр taşıp beretizler, kamaz bereriz, oşa Gabiondu koya bereriz. Урматтуу туугандар, азыр урматтуу мына мекеменин жетекчилери жооп берип жатканда сөзсүз түрдө мен айттым, так жооп бериңиздер. Пландаштырып атабыз, буйруса чечебиз дегенден алыс болгула. Мына азыр өзгөчө кырдаал министринин область боюнча жетекчиси айтты, 3 күндө техника келет деп. Мисалы үчүн элдерди ошондо иштешибиз керек. Ошондуктан азыр мына кылалы, урматтуу туугандар. Бул өзгөчө кырдаал боюнча 3 күн ичинде бул жака техника келет. Азыр биз баарыбыз мындай туура ойлоп, биргеликте чечим кабыл алышыбыз керек. Бул бүт айылдарга, бүт областка тиешелүү да. Мисалы ушул жаратылыш кырсыгынан бир жер жабыркап калса, биз бүгүн өзгөчө кырдаалдын кызматкерлерине гана ташап коюп жатабыз да. Biz bаарыбыз жапатырмак ел дагы чыгышыбыз керек. Ел чыкпаса жумуш бүтпөйт. Ушуну биз бир билели. Ошондуктан ушул мекеменин жетекчилери, эгерде кандайдыр бир ушундай жумуш болсо, күч керек болсо, биз элдерди менен биргеликте мобилизация этилип, ошол жерге чыгышыбыз керек. Ошондуктан мен өзгөчө кырдаал министринин область боюнча жетекчисине айтып кетемин, ошол иштегенде азыр сөзүңүздө дагы айтып кеттиңиз, элди колдонушубуз керек бул жердечи. Райондун башчысы, түшүндүңүздөрбү? Урматтуу ушул жердеги жергиликтүү калп, сиздер дагы баарыңыздар жапатырмак чыгып туруп жардам бериңиздер. Мен билем, Бөжөй эли жөн турбайт. Мына жолдорду салып атканда дагы мен жакшы билем. Бөжөй эли мына бирдикте иштеп кете алат. Ошондуктан ушундай маселелер болсо бирдикте иштейли. Мына өзгөчө кырдаал боюнча айтып кетейин, 2022 жылы оор жыл болду деп айта албайбыз. Бизчи азыр бул жерде жетекчи айтып кетти, оор жылдар болуп атат депчи. Кудайга шүгүр, каттуу бир кандайдыр бир жабыркаган эч ким болгон жок. Мына 2021 жылы Баткен областында мына сел келүүдө табигаттын кырсыгына аябай оор жыл болду. Мына ушул эле Баткен районунун газ айылы, Согмент айылы мисалы үчүн катуу жабыркады.
Лелек районунда жабыркады, мисалы үчүн Катран айылы, Актырек айылы, Лелек айыл өкмөтү. Биз былтыры ошол иштерди жасап жатып, урматтуу туугандар, көпчүлүк эл селдин астында турса, мына өзгөчө кырдаалдын кызматкерлери келип туруп, ал кишиге эскертүү берип, мамлекет тараптан акча бөлүп берип, бул жерди бошоп, башка жерде силерге жер берейлик десе дагы элдер чыкпайт да. Мына былтыры биз ушундайларга душар болдук. Бул сөздү дагы айтып кетишибиз керек сөзсүз. Анан былтыры биз мажбур аларды бул жерден чыгасын деп, мына Кадамжай районунун Бүргөндү Актурпак айыл өкмөтүнүн Бүргөндү жергесинен 70 кишиге жер бөлүп бердик. Баткен районунан 25 киши. Лелек районунан жалпысынан 75 ке, Лелек районунан 50 кишиге, Лелек районунан, Баткен районунан кишилерди алып келип туруп, ошол Бүргөндү айылына жер бөлүп бердик. Буюрса мына жумуштун аягына чыктык, эми булар ошол жерде курулуш иштерин баштайт. Ошондуктан ушул жерде жашоочуларга да айтып кетейин эле, ушундай нерселер болсо, мына өзгөчө кырдаалдын жетекчилерин, кызматкерлерин сыйлап, угуп, биргеликте ушуну жасашыбыз керек. Бирок Бөжөй айылы боюнча мен сизге тапшырма коеюн, өзгөчө көзөмөлгө алыңыз. Түшүндүңүзбү? Мына жанагы быйыл 2022 жылы селден жабыркаган айыл, эң негизги айыл болуп, Бөжөй айылы болуп калды. Сүйлөштүкпү? Ушундай кылалы. Анан мына бул жол боюнча биз азыр эми Баткен шаарынан келдик, областтан келе жатып биз Сок жергесинен өттүк, албетте сиздерге тезирээк жетели деп. Бирок кайтканда биз өзүбүздүн жол менен кетебиз азыр. Кайсыл жер чаң, кайсыл жер чукур, кайсыл жер сиз айткан жерлерди биз керек болсо токтоп дагы кетебиз. И ошону менен бирге биз мына Айдаркенге өзүбүздүн жакка баргандан кийин мен кошумча тапшырманы да коюп кетем. Себеби ашык тайрыш дагы келбей калыптыр бүгүн. Ошон үчүн бул жердеги тазалоо иштерин дагы жүргүзүп коюшубуз керек. Түшүндүңүзбү? Өзгөчө могул жака көңүл буруңуздар. Азыр бизде протоколго жазып жатат. Сөзсүз түрдө коюлган тапшырмаларды мен айдын аягында мен угамын. Бөжөй айылына кандай тапшырмалар коюлган, и кандай ошол аткарылды деп. Кийинки маселе, посттор боюнча айтып кеттиңиздер, буну дагы айтып кетейин, бул дагы маалымат менде бар эле. Чегара постторунда бизге кичине кыйынчылыктар туулуп жатат. Биз могул Сок жергеси менен келип жатабыз деп айтып аткан сөздөрүңүздөр дагы бар да. Ошон үчүн так айтыңыздар, бул жерде мына чегара кызматынын область боюнча жетекчиси келди, полковник Төлөнбаев Кыял Жоробаевич. Кайсы маселе болсо дагы айтасыздар, бул кишиге азыр сөздү бербей эле коеюн. Биз буга дагы көңүл бурабыз. Мына Бөжөй айылы Сок жергеси менен келип жатат. Эгерде коңшу өлкөнүн чегарачылары кандай бир кошумча тоскоолду кылса дагы аны силер сүйлөшүп чечип беришиңиздер керек. Түшүндүңүздөрбү? Кийин жыйындын аягында дагы мен сиздерге уруксатты беремен, убакыт беремен. Бири-бириңиздерге кандай тапшырмалар азыр таанышып аласыздар, ким келген. Ошолор боюнча дагы сүйлөшүп аласыздар. Мен айтайын деген электр энергиясы боюнча көйгөйлөр бар да бизде. Мына биздин электр энергиябыз 1960 жылдарда тартылган экен. Анан ошол тартылган линиянын столбалары бүгүнкү күндө чирип бүткөн да. Onun aslında yakın yaşayan adamlar Kudaylar yaşayıp da ben sındığım tuğrasını etmanda. Yani ikinciden oşol elektrik energiyasına oşol vakti iki transformatör koyulgan ekan. Bugünkü kunda bu iki transformatörün eldin kerектөөсүнө күчү жетпей жатат да. Анан өткөндө дагы бир трансформатордун 10 мектептикин алмаштырганда мынау орто маалага беришкен. Бұл подключаться етпей жатқан эле октябрда өткен 20 жылдың октябрь айында баягы төңкөрүштөн кийин ушундай эле мен областной представительдер келген, ошол убактагы облустук жетекчи менен район жетекчилери келгенде биз айтып ошол маалда араңдатканбыз. Эми ошондон бери айылдык кеңешке 2 жолу 3 жолу барып айттык, айылдык акчасын караттырдык. 2021 жылдын январь айындагы сессиясында карап трансформаторго акча бөлүп беребиз деген. 2020 жыл өттү, бүттү. Күттүк, болбоду, жок. Мына бүгүнкү күнгө чейин 21 жылдын 1 кварталында бүтүрүп беребиз деген боюнча, мына азыр 21 жылдын 2 кварталы бүткөн 1 ай калды.
Эми биз качанга чейин күтөбүз, кайсы маалга чейин күтөбүз, бул бизге дагышмактуу. Анан жогорку өйдөңкү маалага бир спонсор чыгып, бир трансформатор берген. Ал трансформаторга высоковольтный линия тартылган эмес. Жакын бир 1 километрге жакын. Ал трансформатор курулган бойдон турат, высоковолту жок. Бул нерселердин бардыгын бул бөжөйдүн электр линиясы боюнча, электр эмеси боюнча проблеманы мына азыр Каламбек Маркаев кайсы кызматта билбейм, бирок бул киши өтө жакшы билет. Кандай проблемасы бар, кантип аким болуп иштеп турду, эми электрсетте иштеп турду. Азыркы күндө электрсеттин начальниги ким экенин жакшы билбейт экен, бирок Хайдаркынга мынау электрсет биздики Хайдаркынга карайт. Аларды айтсаң Баткенден карайт дейт, буларга айтсаң Буяктан карайт дейт. Биз эки ортодо кыйналып турабыз да. Буяк эки трансформатордун күчү жетпейт, балдарыбыз сабак даярлай албайт. Кыйынчылык кыскасы. Анан ошол эски столбалар, чириген столбалар. Кудайлап гана жашайбыз да. Ушул маселени да карап берсеңиздер. Азыр кат жүзүндө да билдирүүбүздү беребиз. Рахмат. Рахмат. Бул жерде сиз айттыңыз го, Калан Маркаев жакшы билет депчи, азыр кайсыл иш ордунда деп. Именно ошол иш ордунда Калан Орозович азыр область боюнча сиздер билесиздер, мына биздин областыбыз электр тармагы боюнча ошко карап турган мурун. Былтыр биз маселе көтөрүп атып, азыр биз өзүбүзчө областтын электр тармагын ачтык. Ошонун башчысы болуп Калан Маркаев башчысы болду. Өзү ушул боюнча адис. Ошондуктан бул маселени жакшы билесиз. Жооп берип коюң, элге так. И кандай чечебиз жолдор менен. Саламатсыздар, урматтуу бөжөйлүк туугандар. Туура айтасыздар. Бөжөйдү жакшы билем. Бөжөйдү эле эмес, баардык эле районду жакшы билем. Азыр эми область менен иштеп атабыз. Областка дагы ушу бөжөйдөгүдөй эле проблемалар көп. Линиялар эскирген. Чындыгында 60-жылдан бери курулуп келген линиялар бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, мына Союз таркагандан бери ошол Союздун мезгилде курулган линиялар менен эле туруп келе атабыз. Акыркы убактарда, мына 2010-жылдан баштап жаңыдан линияларды куруш маселелери колго алынып, курулуп келе атат. Мына быйылкы жылы Кадамжай районуна 26,7 километр линияны тартуу планга кирген. Бул 16,7 километр Аристин Кассамиңдин проектин эсебинен 9,7 километр линия бул Ош электронун Баткен филиалдын ушул планга киргизгенбиз. Бул 10 киловатт линиялар боюнча 04 боюнча 17 километр кирген, онун 16 километри Аристин Кассамиңдин проекти менен 1 километр Ош электронун эсебинен. Ошол эле мезгилде азыр Абдыкарым Карбекович айтып кетти. Ошол баягы 75 үй бүлөнү көчүрүү боюнча былтырдан бери иш жүргүзүп атабыз. Бул Дүкүргө баягы Ак Турпак айыл өкмөтүнө 4,5 километр линия тартышыбыз керек. Азыркы учурда кече барып да көрүп келдик. Контейнерлер барып МЧС тарабынан жүргөн. Жакын арада биз тартышыбыз керек. Аерге дагы 4,5 миллион сом бул линиясына миллион сом алып 5,5 миллион сом акча керек. Бул боюнча да планга киргизип атабыз. Бул эмне үчүн айтып атам сиздерге? Урматтуу бөжөйлүк туугандар, билем мен 16 опораны өткөндө авазалар барган, сүйлөшкөнбүз. Анан биргеликте ошол реконструкция жасалган жердеги эскирген опора, чындыгында жаңы деп болбойт, бирок жарактуу иштетсе болот. Ошол опораларды көрүңүздөр, эсли неме боло турган, зарылчылык боло турган болсо ошону чечели десек, барып көргөн экенсиздер, жакпаптыр сиздерге. Эми жакпаса койбойбуз, туура. Эгерде ошончолук тез арада чечиш керек десеңиздер, ошону менен чечели деген ойдо болгонбуз да. Эми азыр болбогондон кийин биз Ош электронго заявканы бердик. Бирок быйылкы жылы мен айта албайм, Абдыкарым Карбекович. Себеби мен ошо 5,5 километр линияны, 4,5 километр линияны бүтүрүшүбүз керек. Бул да планга кирбей калган. Бул азыркы 800 метр, баягы 1 километр дегениңиздер 800 метр, onu билебиз. Аракет кылайлы. Мен анан болбосо 23-жылга киргизип толугу менен бүтүргөнгө сөз берсем болот да.
бирок 22 жылга аткарылбай калабы деген немеден айтып коюшум керек. Анан Абикан Карбек дагы бир нерсени айтып кетейин. Мына былтыркы жылдан бери өзүңүздөр билесиздер, электр энергиянын татыштыгын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Күн сайын телевизордон, радиодон, интернет булактарынан айтып жүрдүк. Быйыл дагы эле ошондой эле маселе туулуп атат, билесиздер. Себеби бардыгы токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнүн аздыгы, эми азыр эми быйылкы жыл мына эми келип атат. Кудай кааласа суубуз жакшы болсо, кыштан жакшы чыгабыз. Бардык бюджеттин тартыштыгы суунун аздыгы болуп атат. Суунун бардык нерсе бизде суунун ошол суу болсо свет болот, суу болсо свет болсо акча болот, акча болсо жаңгы сиздер айткан көйгөйлөрдү чече турган болобуз да. Анан ошон жана айтпадыңызбы, Калан Розович, биз опора алып келип билсек, эл макул болбойт аталы опорага деп. Ал кандай опора? Бул Абикар Парбекович, бизде былтыркы жылы реконструкция иштери жүргөн. Мына Ормошто реконструкция иштери жүргөн дагы биз жаңы линия тартып бүтүп алдык да. Ошол жерден чыккан опоралар бар да, салбылар. Ошону койсок болот да өзүчү негизинен. Астында пасынкасы менен реан опоралар эми карап туруп коебуз, эми сөзсүз эле жараксызын койбойбуз эч качан. Эгерде сиздер макул болсоңуздар, жок койбойбуз деп неме кылсаңыздар, анда жана айткандай чечели. Ал боюнча эл менен туура түшүндүрүү ишин жүргүзгүлө. Эгерде жанагы опораңар койсо боло турган болуп калса, эл менен сүйлөштүр, эгер макул болбесе, мына койгонго аракет кылабыз керек. Анан кийин бул жаңы, бул эски деп бөлүп турсак, анда бизде иш жылбай калат. Ошондо эл дагы туура түшүнсүн, ошо эл менен сүйлөшүп, көрсөтүп, биргеликте чечкенге аракет кылабыз. Кымбаттуу меймандар, мен үй жайынын депутатымын. Депутат катары мына таза суу боюнча. Таза суу чыккан, бирок талапка жооп бербейт. Көп жер алгыдай неме болуп кеткен. Сону ичинде неме болсо ham караштырып берсеңиздер. Анан кийин пособия жөнүндө. Пособия тапшыргандардын көбүнүн эле күйөөсү Россияга кеткен деп, көбүнүкүнү албай кайтарылып неме болуп аткен. Ошол жактарын караштырып неме кылып берсеңиздер. Күйөө Россияга кеткендерге күйөөң Россияда иштейт экен деп бербей кайтарып неме кылыптыр. Ошол жактарын караштырып берсеңиздер. Таза суу боюнча мен келгенде эле ушул таза суу вообще эле жок экен, өзү жарым айылдачы. Анан келип тиешелүү айыл башчылары менен сүйлөшүп, эл менен жолугушуп, анан азыркы учурда таза суу чыккан акырга чейин, бирок кара сууда таза эмес. Ошону булактан алып келиш керек. 3 километр жогоруда дагы бир булагыбыз бар да, таза. Ошодон 9 километрге келиш керек да. Ушуну мен 23 жылдын бюджетинен карап көрөйм, бирок чоңураак сумма кетет да, ошого жардам берсеңиздер. Расчет болуш керек муну. Боюнча дагы айтып коеюн, урматтуу Абикар Парбекович, азыр биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич райондорду күчтөндүрүү максатында, жардам берүү максатында райондук өнүктүрүү фонддорун, областтык өнүктүрүү фонддорун ачкан. Бул маселени ошол өнүктүрүү фондунан каржылоону карайбыз. Айыл өкмөт башчысы, айыл башчысы сиздер өнүктүрүү фондуна долбоорун берсеңиздер, ошол жактан чечип беребиз. Канчалык маанилүү болот? Баарыбызга белгилүү, Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жеке тапшырмасы бар. Бул райондордо, шаарларда, ошол менен бирге айылдарда элдер менен тыгыз иштөө жана ошол менен жолугуп жер-жерлерде маселени чечүү боюнча. Ошондуктан бүгүн биз Баткен районунун Бөжөй айылына келип элдер менен жолугуштук. Бул жерде дагы маселе көп. Элдер өздөрүнүн суроолорун берип, ошол жерде бүт Баткен областынын жана райондун деңгээлиндеги мекеменин жетекчилери менен кошо келип, элдердин бүт кандай маселелери бар, көйгөйлүү маселелерин угуп, ошону чечкенге биз азыр аракет жасап жатабыз. Чечилген жеринде деле чечилди, мисалы 3 күндө келет деди. Албетте чечиле турган маселе жер-жеринде эле чечилип жатат. Эгерде райондорго барып туруп чечиле турган маселелер болсо, бул жердеги мекемелердин жетекчилери ошол кишилердин
тизмесин түзүп алып туруп, убактысын айтып, ошол жерге барсаңар, ошол жерде мен маселени чечип беребиз деп туруп, мына жоопторун айтышты. Ошол менен бирге мына Бөжөй айылында кечээки жаратылыштын сырсыгына байланыштуу селдер көп келди. Азыр Баткен районунда эң негизги айыл болуп, Бөжөй айылы болуп турат. Ошондуктан мына азыр жакшы аба ырайы жакшы болуп калганына байланыштуу биз келип туруп азыр мына жолдорду дагы текшерип өтүп жатабыз. Себеби дегенде алдын ала иштерди дагы жүргүзүшүбүз керек да. Анан өзгөчө Кырдаалдын министрлигинин мына Баткен областында болгон өкүлдөрү айтышты. Азыр 2 күн ичинде кошумча техникалар келет. Биз жолдорду оңдоп, ошол сел болгон жерлерди алдын алуу иштерин жүргүзөбүз деп.